Кыргыз мамлекеттик Бакен Кыдыкееви атындагы жаш көрүүчүлөр театрынын жетектөөчү артисти, белгилүү актер Руслан Курманалиев 53 жашында көз жумду. Руслан Курманалиев 1972 жылы Нарын облусунун Сарыой айылында жарык дүйнөгө келген. 1987 жылы Күреңкеев атындагы окуу жайга тапшырып, чыгармачылык жолун баштаган. Өмүрүн өнөргө арнаган Курманалиев 30 жылдан ашык убакытта театр жана кино тармагында эл сүймөнчүгүнө ээ болгон көптөгөн ролдорду жаратты. Анын сахнада жана экранда аткарган 80ден ашык образдары кыргыз маданиятынын бай мурастарынын катарына кирип, көрүүчүлөрдүн жүрөгүн багандырды. Ал чыгармачылык жолун Жайсаң театрынан баштап, кийин Туңгуч жаштар театрында иштеп, 2000 жылдан тарта Кыргыз мамлекеттик жаш көрүүчүлөр театрын өтүп, өзүнүн чыныгы талантын ачты. 2021-2024 жылдары аталган театрдын көркөм жетекчиси катары эмгектенип, театр жамаатын жаңы бийиктиктерге жетеледи. Анын жетекчилигинин алдында театр эл аралык аренада да ийгиликтерге жетишти. Курманалиевдин чыгармачылык жолу Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынан баштап, дүйнөлүк классикага чейин кеңири камтып, унутулгус образдарды тартуулады. Ошондой эле кино тармагында да ондогон фильмдерге катышып, көрүүчүлөргө таанымал болду. Маалыматка караганда, ал бүгүн 23 августта үйүндө ток уруп көз жумган. Сереп медиа маалымат агенттиги актердун жакындарына жана үй бүлөсүнө терең кайгыруу менен көңүл айтып, маркумдун акыркы берген маектеринин бирин сунуштайбыз. Амансыздарбы, Супер Ту каналын көрүүчүлөрү. Дагы бир рет жалпыңыздарга салам айтуу менен бирге биз бүгүнкү жан сериктерибизди баштайбыз. Кезектеги чыгармачылык үй бүлү менен сиздерди тааныштырганга даярбыз. Жанымды көрө калайсыз анда жалпыңыздарга? Кандайсыздар? Денсаулыгыңыздар кандай? Жакшы. Өзүңөр жакшысыңарбы? Биринчиден жаңы жылыбыз менен куттуктап коелу. Жарыктап кирип келген жаңы жылыбыз кут болсун. Кыргыз элибизде тынччылык, аманчылык болсун. Ар бир үйдө токчулук, күндө майрам, күндө той болуп турсун. Кубанычтын күлкүсү чыгып турсун. Балдардын, наристелердин эмне жаңырып турсун. Аяз ата иштеген жоксузбу? Иштегем. Ошондой сөздөр сиздики. Далай болдук го деп коебуз. Эми далай болдук. Биз жаштар театры, жаш көрүүчүлөр театрда ушу болгон ушу Бишкектеги садиктерде, школдордо барып, ошо Дед Мороз, Аяз ата болуп жүрдүк. Бир топ жыл болду. Анан эле кийин өткөрүп бердим жаштарга. Келиңиздер, баягы биздин адапка айланган, салтка айланган сурообуз бар. Жан серик берүүсүндө качан, кантип, кайсыл жерде тааныштыңыздар деген. Алгачкы таанышуу, алгачкы жолугушуу. Сен айтасыңбы же мен айтамбы? Экөөбүз тең айталы. Мен башын баштайын анда. Мен Кыргыз Улуттук университетинде, анда бизде союз учуру болчу да. Союз учуру бир гана университет болчу. Ошол филфакка 89-жылы тапшырганмын. Анан ошол жылы мени менен классташ бала политехнический университетке тапшырган. Баягы Золотая серединка деген бар эмеспи? 91-жылы Золотая серединка ойнойлу экөөбүз ал өзүмдүн курсташтарын алып келбей болду. Мен 12 кызбыз. Биз курсташтар менен таанышып, Золотая серединка ойнойлу. Друж группа деп коёшун. Ошондо жакшы болчу. 5 жыл окучубуз да, специалитет деп коет бизде. Анан бакалавр эмес, ошондой болчу 5 жыл эмес беле. Анан Золотая серединка тагы 3-курста. Ошентип анан ал классташым 12 баланы алып келди. Жаңы жыл бал маскарад күнү 28 декабрда болду ошол күнчү. Анан 28 декабрда деп анан бал маскарадтан чыгып алып, общежитияда комната, 2 комната кыздар ушу аябай эми 3 комната, друж группа 2 комнатада өткөзөбүз деп даярданып алып. Бардык, барсак эле баягы классташым бүт акталанын балдардын баарын алып келип атты. Анысы бириси сельхоз институтта, бириси дагы ушундай ар кандай политехте, бириси КАСИде ушундай. Чогултуп турат. Бүт акталанын балдары арасында бул бар экен ошо. Анан улантпайсыңбы? Эсиңде сенин дегендей айттың. Мен окуп жүрүп анан 90-жылы армияга кеттим да, өзүм арыз жазып, ошо аскер деңиз флотуна служителден чидеп, атайын Первомайский военкомат барсам, болду, барасың деди. Анан каякта отправка берди, мен ойлоп атам, мен морской флотко чейин. Жок, строеватка түшүп калып атпайбы. Анан ал жактан 1 жыл армияда аскердик милдетин өтөп эле анан
бир жылдан эле кайра кайтып келип атпаймынбы. Союз тарап. Союз тарап бардык. Ошол бүткүл союздагы ар бир өзүнүн баягы солдаттарын, аскерге жөнөтүлгөн солдаттарды Кыргызстанга алып келишти. Анан бул жерде жүрүп бияктан дагы служба этиш керек. Анан Кой Ташка алып барды. Кой Таштан кайра автовокзалдын жанында час бар болчу, ошого алып барды. Андан эле бир Ошко кетирбейди меничи. Ошто бир жума жүрдүм да каяктан келдим, Первомайский военкомат десем, бар сен Ош жака кет деп кетирбейди ал жактачы. Анан ошо менен эле армия бул жактан бүттү. Ошол армиядан келген учурум анан келсем эле балдар университеттин кыздарына барабыз, 10 общежитие жанагы азыркы журналисттер элеп калышпады азыр. Ошол жакта бир жаңы жылдык неме өткөн татем сен ырдайсың да биздин эмес болдук. Болуптур деп бардык. Формачан болсо керек. Формачаны. Формамды да чече элекмин. Анан эле бардым. Дискотека болот, аябай жакшы өтүп атат. Мен деле кызыккан жокмун. Анан бир маалда эле балдар баягы приз болуп атат. Ырдап койчум сен биздин атыбыздан. Болду да анан акардан тартып ырдап койдум. Шампанский утуп алдым ал жерде. Шампанский утуп алып эле майрамда анан жирем кыздардын оралды деген анан бардык, мен деле тааныша элек болчумун. Анан барсак, ошол булар келинчегимдин группалаштары, курсташтары. Эмнеден бул сөз чыкты? Кантип биринчи сүйлөдүңүз же кимге сүйлөдүм деп кантип бириктиңер? Бул жана Балмаскарадта ырдады. Мен буга көңүл деле бурган жокмун. Бирок ырдап атканын карап койгоп, шампанский утуп аткан, бери жакта бийлеп эле өзүбүзчө жүргөнбүз да. Анан бул ушулар именно бизге келип калат деп ойлогон жокпуз да. Анан келди, дасторкондо отурабыз анан. Бул дасторкондун аркы жээгинде да. Аркы жээгинде анан бери жакта мен анан мурдатан таанышкан берки классташым менен келип жүргөн балдар бар да. Алар менен сүйлөшүп отурсам эле дасторкондун аркы жээгине, берки жээгине келип эле чайыма сахар салып, лимонад коюп, ал кезде лимонад да. Ошентип эле өзү ухаживать этти, бирок ошондо деле мындай көңүл деле бурулбайт, баары жайында эле болот да билесиз. Джентльмендик кылып турмун да. Анан эле аны болсо мен деле унутуп калам. Кыздар баса белгилеп айтып атышты да, ошо тиги аны кетишет да. Кеткенден кийин анан бийлейбиз, бийлегенде чогуу бийлеп калдык, анан кеткенден кийин эле анан ошо ой сен ар жакта отуруп бери жака чейин созула калып сахар салып берип атты, анан мынтип кимти дешип анан ойлоп коесуң. Ошентип тааныш болуп калдык ошентип. Кыздарга ухаживать эткен жагат экен да көрсөчү. Канча сүйлөштүңүздөр? Канча сүйлөшүп жүрдүңүздөр? 3 жылдай тааныш болуп жүрдүк, сүйлөшүп, жана бир жылдай жакшы сүйлөштүк. Эми башында таанышканда бул эмне баягы студенттерге ыр күлкү жакшы да. Анан аккордеон көтөрүп алып келишет, гитара алып келип ырдашат. Анан бул келгенде эле мен жок болуп калам, эжемкине кетип калгам. Анан ал кезде Борбиевдин Делбирим аябай чыгып аткан. Анан Делбирим буга Делбирим деп ат коюп коюшту да. Делбирим келип сени сураса эле жоксуң деп. Анан жаштар да баары тиги комната, бул комната, элдин баары бул баягы ырдаган жигиттерди аябай жакшы көрүшөт да. Ошентип ат, угуп коем ошентип. Көп мындай жолукпай калып аттык да, жолукпай калып эле анан баары эле сага салам айтты, анан сени сурады деп эле калышат. Ошентип эле анан бул Айылга кетип калды. Айылга кетип Сакман беле Сакманда иштеп жүрүп анан келди да. Келип анан кайра инисин окуу өткөзөм деп, анан өзү да окуу өткөзөм деп ошенткенде мен анда иштечүмүн уже, жок университеттен чыгып кетип барат анан жолдон. Бул политехникалык азыр международный университет болду го, Турсбековада. Турсбекова чүйдөн жолугуп калдык, анан ошентип анан анда санда жолугуп турдук ошо. Качан бул баягы олуттуу мамлекет түшүнүгөр? 93-жылы. 93-жылы май айында. Мен төрөлгөн 15-inde эмесмин? Мен төрөлгөн күнү ошентип. 15-де болушу мүмкүн. Себеби мен дипломдук иш жазып Чернышевка неме, азыр Баялинов китепканасы болбоду. Ошого барат анан жолугуп экөөбүз анан ошондон башталып кетти да экөөбүздүкү. Китепканага баягы мажүрүмтү алдым, чоң дарак бар мажүрүмтү алып ошол экөөбүз китепканага да кирбей калдым. Ошентип эртеден кечке бир кечке. Анан эң кечинде эми Ысыкөл кинотеатр деп аталчу эмес беле, Жээк жолунда. Азыр мечит болуп калбады. Ошол жерге киного киргенбиз. Сиз ал учурда актёрдук окуй элек белеңиз? Ал учурда окуп аткан. Тапшырып окуп аткан, Биринчи курста. Биринчи курстуңузда үйлөндүңүз ба? Мен ага чейин 87-жылы Мураталы Күрөнкеев атынан музыкалык окуу жайда окугам. Бул экинчи Бул экинчи окуу жайында. Анан 4-курста мен армияга кеттим. Канча жашыңызда үйлөндүңүз ошондо? 20. 21-бизде үйлөндүк. Көз бир жылкыбыз. Көстеңиз. Студентсиз?
Tamam. Бул Сиз биринчи окунуп курс. жатасыз. Бул биринчи курс, мен 5-чи курс. Сиз анан кандай болду? Баягы Мен деле 87-жылдан бери эсептеген, мен деле бир 6-курс. 7-чи курсунда. Мен дагы друж группада бир Талай деген дос балам бар болчу, раматтылык. Ал дагы ошонун комталаш менен сүйлөшүп жүрчү. Ал ошо ойлонду, анан дия Руслан. Бул акы жалаң бешик окуп кеткен, отличность экен, сени багат десе, огош битер баа, мен өзүм да ушуга эметип алдым окшойт. Багат экен де. Багат экен анан чын эле бүтүп атса, болот анан. Ошондон баштап эле немебиз башталды окшойт, ушу баягы себепкер адамдар болот экен. Турмушка чыксынбы деп эле айттым, экөөбүз турмуш куралы деп эле. Айылга бардым 1 ай мурун. Сенин сөзүңдү алып эле айылга бардым да, чоң апамдар тирүү болчу, апамдарга айттым, мен ноябрдын 2-синде үйлөнүп келем. Койчу, чын эле, чын эле деп. Ошону айтыш үчүн эле баргам, кайра кетип калдым ошону. Сиз үйүңүздөргө айткан кандай болду? Угускан. Мен эми биякта улуу эжем жашайт, ошо эжеме айттым ушундай чыгам деп. Анан ал чык да, мейли чыксаң чык деп, анан ал бир туугандарым айтты ошентип. Анан Кандай ата энеңиз кандай калды? Үйдөгүлөр кандай калды? үйдөгүлөр эми айтты, өзүң көлдүн түбүнөн болсоң, анан тиги нарынын Актала деген жеринде эмне бар, ким жетет аяка депчи. Анан эмнеге деп эле мен биринчи ойлондум. Анан биз деген Бишкекте жашайбыз да десем, ошо сени жашатат бекен дейт. Жашайбыз деп. Ошентип анан жашап, анан эжем узатты бул жерден бизди, бир тууган эжекем узатты. Бардым да кызыгы мен эч нерсени ойлонбой эле үйлөнүп алып кетип калыптырмын. Айылга да айткан жокмун. Анан айылдагылар бир айылдан апалардан айтып жүрүптүр, тиги точно үйлөнгөн атабыз же сурап койчу. Ооба, үйлөнөбүз. Айткандай эле ошол ноябрдын 2-синде үйлөнүп кеттим да. Анан экөөбүз тилөө өттү, баардык жакшы. Анан экөөбүз шаарга келип атабыз. Жатып эле анан кулактан суруп, экөөбүз каяка жашайбыз я деп коем. Анан билбейм деп коет. Кайнежем үйүнө кантип келмей элемчи. Анан эми бара көрөрүз деп койсуңар. Келгичекти санаган бар эми каяка барып жашайм. Анан келдим, жанагы эжемдикине дагы атамдар Жылы сеген эжебиздикине. Продукты эт алып берип ийген, анан ошондо жеткирип, үйүнө жеткирип коелу эле таксиден түшүп, эжемди чакырсам эле чыкты. Анан эми каяка барасың? Анан билбейм десем. Сен кызыксың го, кайнежең үйүнө бармак белем. Бас бияка квартира тапкылсы чыгат, биякта болуп турасың. Биякта үйдө эле болуп турлады анан. Үйгө алып калдык ошо менен. Анан эртеси күнү эле дос балдарга айттым. Университетте дагы тарых факультетинин бир дос балам окуучу, студ совет эле да. Баары ошого айттым, бир комната таап берели десем. Макул таап бересиз эле анан. Бир күндүн ичинде бир комната таап, ойлоп, жаңы кылып жасап кошуп атпайбыз. 2 күндөн кийин, 2 күн жаттык, 2 күндөн кийин алып келип ошол жака киргизип коюшту. Жатаканага, мына университетте 9 жашайт. жашады. Канча жыл турдуңуздар аякта? 1 жылга жеткен жокпуз. 1 жылда жашадык. 1 жылга жакын жашадык. Студентсиз өзүңүз? Андан сырткарында иштешип жүрдүңүз? Жок. Акча. Же сизди багып атабы айткандай? Билбейм, ал учурда пейил жакшы болсо керек балким, ошол достордон, туугандардан ушинтип эле жашадык. Анан 1 жыл жашадык, 1 жылдан кийин эле кайнежем лен заводунда иштейт эле. Ошол лен заводунан Киевскиде бир өзүнчө бир комната алып берди. Бир өзүнчө семейный неме алып берди. Ошол жерде жашадык анан. Балдар 2 балалы болдук ошол жака. Көчөдө калган жокпуз. Достордон, туугандардан жардам болот. Афита жашадык, андан кийин кайнежем дагы афита алып берди. Андан кийин дагы туңгучта иштеп жүрүп, Жамалжилер автодорожныйдан афита алып берди, аякта жашадым. Ошол үчүн анан театрдын үй бергичине баягы театрдын үйү бар. Ал жакта келип жашадык. Востокпе? Жок, бул жактагы. Гоиндин жанында. Гоиндин жанында. Биздин театр. Азыркыга чейин ошол жердебиз, бирок үй деле салып атабыз Агордодо. Кудай буйрса бүтөйүн деп калды. Үйдү деле 15 жыл болуп калды, тиги үй салынып аткан үй. Салынып атат деп баягы кичине бир аз жерлер алып атат, жашап эле атабыз, аякта жакшы. Учурда канча балаңыздар, канча кызыңыздар? Ал учурда 2, бир кыз, бир уулубуз бар болчу. Анан
Бул жака 2005-жылы көчүп келдик. Советский бул Абдрахманов көчөсүнөчү. Бул жерден бир кыз бир уулду болдук, 2 балалы болдук. Ошо. 2 кыз 2 уулду. Бул театрдын жаныбыздагы үй дагы аябай ак жолдой үй да. Ушул жерде Качан залкарлар чыкты. Ушул жерден агарып көрүштү. Ушул жерден бирөөнүн да бир машинеси жок болчу. Машина алышты, жер алышты, үй алышты, ушул жерден агарып көрдүк. Биз да ушул жерден агарып көрдүк. Аябай ак жолдой жер жакшы. Жигитиңиз кызгынчак. Жигитим эми мындай кичине болот да, эми жашоодо ал. Мисалы үчүн жакшы көргөн буюгуңду бирөөгө берип койсоң деле ал аны качан берет деп кыйналасың. Орду менен баарды мындай чектен чыкпайбыз экөөбүз тең эле анан бирибизди болушунча түшүнөбүз да. Мисалы үчүн ошол жерде, мисалы үчүн мурда бул гастролго көп чыгып, эме кылса, башкалар ыйлап сыктап жибербей, ушинтип далай жакшынакай актерлор иштебей калышты. Менин көз алдымда эле аябай боорум ооруп калды да. Анан аял кишиден көп нерсе чыгып кетет окшойт да. Анан азыр болсо тиги бул мен бир жака барам, мындай иштерим бар, тигиндей иштерим бар десем, эмнени эгип койсоң ошону алат экенсиң да. Унчукпай жиберет, бар, ошентип тигинтип мынтип мындай колдоо көрсөтүп, мен сүйүнүп калам, арасы эле мындай. Эмнени эксең ошону алып атабыз. Баягы биз кинодо жараткан ролдордон көрүп каласыз, баягы театр жана кино актрисасы Гүлжамал Мамытбекова менен бирибиз бир канча жолу баягы роль жаратып, аялы күйөөсү болуп ойноп калдыңыздар да. Баягы элдин түшүнүгү, элдин көз карашына билем, мисалы экөө аялы күйөөсү болуш керек дегендей түшүнүк калган экен да. Мен ал нерсени бирден билдик. Биз ушул Супер ТВ каналына жан шерик берүүсүнө Илим Калбыратов жана ошондой Гүлжамал Мамытбекова маек бергенде, күйөөсү ушул беле дегендей бир таң калыштуу болгон да. Мындай ушундай суроо сизде жаралатпаш керек билем. Сөзсүз да. Сөз. Баары эле ошентип ойлошот окшойт. Эми баягы кинодо, ошо сериалда аябай биз деле ошол сериал элге жаап кетет деп деле ойлогон эмеспиз. Пробный кылып эле таркаганда анан көрсө балдарга ошол сериалдар көп керек экен да. Анан балдарга да жөнөкөй тарбиялык жагы жакшы болот. Элге ушунчалык жаап туруп анан элдин баары ойлошсо керек ушул, бул аялы күйөөсү, тиги атасы экен, балдары экен. Негизи андай эмес, ал жерде мен бир эле гана уулум ойнойт, калган кызымды дагы кастинг кылып алгам, кичинекей баланы дагы ошол режиссер окуй элек, мектепке бара элек, ошол чуркап артынан жаттап ошентип жүрүп анан тартылган балдар менен иштеш өтө кыйын да. Күнү түнү ошол съемкада болуп эле бир эле үй бүлө болуп калдык да, күнү түнү. Анан ошентип көргөндөр айтышат, баары сурай беришет, ошол сериалдагы сиздин аялыңызбы? Жок, ал шаардык театрда иштейт, актриса, жолдошу болсо менин жакшы ини, ага катары чогуу бир тууганда жүрөбүз. Илим Калмуратов учур театрда иштеген. Тиги конокко барбайбызбы? Туугандарыбыз конокко баары Кыргызда жакшылык көп да. Анан Кочкордо эжем менен жездем бар, анан алардын бир жакшылыгына барып анан машинадан түшүп атабыз. Ушундай эл көп, анан кичинекей балдар, кыздар арабызды астан чуркап чыгып атышат да. Анан актер келди дешип сүйүн. Анан бир кезде машинадан мен түшүп барсам, аял келбептир деп коюшат. Андай нерселер көп эле болот. Кээ бир мен негизи айтпайм, бул чыгармачыларда менин жолдошум депчи, анан билип калат да жашоо турмушта. Анан бири болсо бирин айтып коюшат да. Анан көп жерлерге барсам эле, вдруг буну билип калса, апей сенин күйөөңбү? Сен экинчи аял эмессиңби деп. Ушундай. Катып тийбеңизби анысы? Эми эмнесине? Биринчиси дагы, акыркысы дагы баарысы менмин дейм. Тарсырып жатырсыз. Андайлар деген эми бул жашоо иши ошол болсо ошо да. Алар мындай экранга гана көрүнөт да, анан жашоодо турмушта менмин да. Баягы чыгармачылык чөйрөдө жүргөн кесипкөйлөр алышты, сыйлыктарды, наандарды алышты. Алардын катарында сизди көргөн жокпуз. Эл артысын алып атышты, эмгек сыйлыгын алып атышты. Өзүңүз күттүңүзбү? Мен негизи бул театрда документте чак бир 2 жылдан бери кетип жүрөт да, анан быйыл өтүптүр деп кетти деп айтылган негизи. Анан биз эмгек сыйлыгын күтүп атканбыз, эми буйрук экен, бул ушул жаңы жылда 31-нде указ чыгыптыр, ардак грамота. Бу да буйруктан го. Кудай куткулсын деп буйрса. Сүйүүсүздөрдүн ардаганы жеңил эле, өзүңүздөр эркелетип барасыздарбы?
Албетте. же бара баягы балага өтүп кетет экен деп койчу эле. Жок, бала өтпөй эле наоборот. Бир айтмак. Кылык эмес өлтат дегенде. Берүүсүнүн жүрүшүнүндө укпайды. Бирөөсүлөргө мына жылуу сөздөрүңүздү арнасаңыздар. Ушуңар жата экен. Бир агаларыбыз айтат, бул үйлөнгөндөн мурун аялың болуп, сүйгөнүң аялың болуп жүрсө, жаш өткөн сайын досуң болуп калат экен депчи. Аябай досуң. Асары мен өмүрлүк жарым жубайым, досум дагы, жубайым дагы, балдарымдын апасы, биздин сүйүктүү апабыз. Анан эң сүйүктүү досум, сырдашым, кеңешчим. Эң жакын адам. Эң жакын адам. Анан жубайым. Рахмат сиздердин келиптериңиздерге. Чынында ыраазычылык билдиребиз. Баягы үй бүлөңүздөргө тынчтык каалайбыз. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Чыгармачылыгыңыз дагы да болсо өркүндөй берсин ага. Талып эмгектере бериңиз. Жалпы көрүүчүлөр, жалпы кыргыз элибиз билет болуш керек. Сиз ошол эмгек сиңирген, ошол эл артистинин наамына татыктуу болушуңуз керек. Бир гана ийгилик, чачабаңыздар. Урматтуу Супер ТВ каналын көрүүчүлөр, ошондой кезектеги биздин жан челектерибиз да соңуна чыгат. Кийинки берүүдөн көрүшкөнчө аман эсен туруңуздар.